майыптын үйүндө тамак ашына карашып жашап атам. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Кезектеги кайрылуубуз Курманбүй эжебизде болмокчу. Курманбүй эжебиз Бишкек шаарынын Агырдоо конушунда жашайт. Ушул күнгө чейин ушул 12 жаштагы кызы экөө муздак үйдө жана ушундай шарты жок квартирада күн кечирип келишүүдө. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Сиздерге кайрылуумдун себеби бул дүйнөдөн күйөөм өтүп кетти канча жылдан мурун. Ошондон бери ушул шаарда квартиралап жашап келем. Ушул азыркы учурда 12 жашар кызым менен ушул квартирада турамын. Көп жерлерде иштедим, ден соолугума байланыштуу. Сиздерге кайрылганымдын себеби дарыланган каражатым жок. Квартирада турам өзүм. Улуу кызым да аварияга туш болуп Турцияда лечение алып атат. Сиздерге кайрылганымдын себеби бул дүйнөдө кыйынчылыктар болот экен, жеңгенге аракет кылдым, бирок айла жок экен. Өзүм кайрылбайын деп көп эле уялып, бардык жагым иштегенге аракет кылдым, деним сак болгондойн деп, бирок акыркы күндөрү сиздерге кайрылганга мажбур болдум. Квартиралап жүргөн учурда майыптын үйүндө тамак ашына карашып жашап атам. Үйүм жоктугуна, барар жерим жоктугуна байланыштуу иштеп баш паника алганга аракет кылдым, бирок ден соолугума байланыштуу көп эле нерсе айткым келет, бирок азыркы убакта сөз да келбей калды. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сураймын, жардам бериңиздер. Азыркы учурда кыш да келип калды, үйдө сууп, кайра свет өчүп, 12 жашар кызым менен ушул үйдө көп кыйынчылыктар болуп атат.